Рахмат, Сурабалдиева, Биринчи май округу. Дүйнө жүзүнө Асель Сартбаева деген айымды билбейм, биякта тааныйсыңар, тааныбайсыңарбы? Всемирно известная ученая, кыргыздын кызы. Профессор химических наук университета БАТ, член Королевского научного общества Великобритании. Бүгүнкү күндө да. Ушул айымыбыз, мисалы, Кыргызстанга келсе, 4 ай нострификацияга документин тапшырат экен, высшая аттестационный комиссияга. Кембриджден бүткөн кызыбыз деген, ошол биякта мына коллегаларыбыз айткандай суранат экен да, урматтуу высшая аттестационная комиссия. Правильно ли я привлекла стартап на 1,2 миллиарда долларов? Ученый степенди мен туура алдымбы? Ана мен чыныгы академикмин жокмун деп, профессормун деп бияктан далилдеш керекпи? Бул эмне деген? Нострификация процессы 4 месяца. Абсурдные требования. Докажите, пожалуйста, предложенные в диссертации автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с другими инвестиционными известными решениями. Решениями где? Урматтуу высшая аттестационная комиссия. В Кыргызстане, в Академии наук, Улуу-Британияда жүргөн кызыбыз, мисалы, бияктан келип далилдеш керек экен да. Туурабы? Анан ушундай талаптарды биз коюп жүргөнүбүз менен дүйнө жүзүндө PhD деңгээлин алган профессорлар, миллиардтап стартапты алган биздин жаштарыбыз Кыргызстанга өмүрү кайтып келишпейт. Потому что коррупция. Нострификация дипломов — это коррупция, Расул Мырза. И все, кто сопротивляется PhD, вы отстали, вы коррумпированы, и вы никогда акылдуу жаштарды Кыргызстанга келип, биздин мамлекетибизди көтөрөбүз дегенге каршы деген адамдарсыңар. Кыргыздын душманы ушул адамдар. Эптеп ушул кызматта 30 жылда отурайын, пул чогултайын, акча чогултайын деген адамдар отурат алкы жерде менин астымда. Бүт Кыргызстан баары тааныйт. Белгилүү адамдарсыңар. Аспиранттарыңардан акча аласыңар. У нас маленькая страна, баары билишет. Токтотпойлу, биз астыга жылбайлыбы? Экономикадан эмнебиз менен мактанабыз? Акылдуу кыздар, балдар тетакта жүрүшөт. Тентибейт. Алар окатын кылып жүрүшөт. Бирок бияка келип мамлекетибизди көтөрөбүз дегенге умтулушпайт. Саясатка аралашабыз дегенде да бут тозушат биздикилер. Слишком умный или слишком умная деп. Мен 30 жыл отурам, менден ашып кетпе деп. Ичи тарлык, көрө албастык, и в профессуре то же самое. Сколько такое будет продолжаться? Нострификацияны мен таң калам, мага канча жазып кайрылып атышат. 4 месяца, что вы рассматриваете? Гарвардтан, Оксфордтан, Лига Плющадан бүт келген университеттердин жанында, что вы сможете им доказать? Они не глупее вас, не в смысле вы не умнее, но они не глупее многих. Но и то вы 4 месяца заставляете за вами ходить. А ягында түңүлөт да, мага Нью-Йорктан предлагают. Мага килтеген университеттерден профессуру предлагают. Зачем я буду здесь торчать? Мен өз мекеним сыйлабайт деп. А из-за маленького такого чиновника... Рахмат.